الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İnşallah Tavhid kitabına sabakta улантабыз. Бүгүнкү бөлүм сыйкыр жөнүндө. Сыйкырчынын өкүмү, сыйкыр кандай болот ошол жөнүндө. Автор айтып жатат: "Бабу ма жаа фи сихри." Сыйкыр жөнүндө келген далилдер. Тавхидке сыйкырдын кандай байланышы бар? Бул Тавхид китебине кандай байланышы бар дегенде, сыйкыр дагы бул кафырлык, ширк амалдар аркылуу болот. Мисалы үчүн сыйкырчылар ошол ширк кылып, шайтандарга жакындашып, ибадат арнаганда андан кийин аларга шайтандар жардам берет. Демек, бул сыйкыр тавхидти бузуучу ширк амалдардан. Ошон үчүн бул ширктин, кафырлыктын түрлөрүнөн сыйкыр деп атат. Ошол себептен бул бөлүмдү Тавхид китебинде алып келди. Эми бул бөлүмдө негизинен сыйкырчынын өкүмү, сыйкырчылык кылуу бул кафырлыкпы, кафырлык эмеспи? Жана ошондой эле сыйкырчылык кылган адамдын, сыйкырчылардын бул дүйнөдөгү жазасы кандай болот шариаттын негизинде? Ошол жөнүндө баяндайт. Автор бир нече далилдерди алып келди. Ошол сыйкырчы кафыр экендигини баяндаган далилдерди алып келди. Биринчиси айтып жатат: "Валакад алиму леман иштараху ма лаху фил ахирати мин халак." Бакара сүрөсүндөгү аятта ошо сыйкырчылар жөнүндө айтат. Динди сатышып, диндерин сатышып, ошол сыйкырчылык, динди сыйкырчылыкка алмаштыргандар үчүн акыретте эч кандай үлүш жок алар үчүн дейт да. Мин халак деген ошо эч кандай акыретте үлүш жок. Бул аятта ошо сыйкырчылардын кафыр экендигин баяндап атат. Анткени акыреттен эч кандай жакшылык үлүшү жок адамдар, алар кафырлар гана ошондой болот. Ошол себептен Бакара сүрөсүндө бул аятта Аллах Таала айтып атат: ошо сыйкырчылыкты, өздөрүнүн диндерин сатышып, сыйкырчылык кылган адамдар үчүн эч кандай акыреттен үлүш жок деди. Демек, бул аятта ошол сыйкырчылардын кафыр экендигини баяндап атат. Бул далилдердин окуудан мурда ошо сыйкырчылардын өкүмүнө шариятта кандай дегенде, алымдардын арасында бул талаштуу маселе. Бардык сыйкырчылардын баары кафырбы, сыйкырчылык кылгандын баары кафырбы, кафыр эмеспи дегенде, Абу Ханифа рахимахуллах жана ошондой эле Имам Малик бир оюнда, Имам Ахмад бир риваятында сыйкырчылык кылгандын баардыгы кафыр деп айтышат. Кандай гана сыйкырчылык кылбасын, ал баары өкүмү кафырлык деп айтышат. Анткени эмне себептен? Анткени сыйкырчылык, шайтандар ошо кафырлык кылмайынча аларга жардам бербейт дейт. Сыйкырды шайтандар аркылуу кылышат, жиндер аркылуу кылышат. Ал жиндер качандыр ошо кафырлык иш кылганда гана аларга жардам беришет. Алардын талаптарын аткарышат дейт. Болбосо аткарбайт. Демек, сыйкырлыктын баардыгы кафырлык деп айтышат. Бул кимдер? Абу Ханифа рахималлах, Имам Малик бир оюнда, жана ошондой эле Имам Ахмад рахималлах бир оюнда. Булар ошол жогоруда эскерилген аятты дагы бир нече аяттарды далил кылышкан. Экинчи ой болсо Имам Шафии рахимахуллахдын ою, жана ошондой эле Имам Ахмад рахимахуллах бир риваятында, Имам Малик рахимахуллах бир оюнда айтат: сыйкырлыктын баары кафыр эмес дейт. Ошол сыйкырлык кылган түрүнө каралат дейт. Эгерде бир сыйкырлык амал кылып атканда, жиндер аркылуу кафырлык иштерди кылып аткан болсо, анда ошол кафырлык дейт. Ал эгерде кафырлык кылбай эле сыйкырлык иштерди кылып аткан болсо, анда ал кафырлык эмес дейт. Ал зулумдук, чоң күнөө, бузукулук, фасыктык, бирок ал кафырлык эмес дейт да. Не себептен дегенде, анткени негизи амалдар кайсы бир амал менен кафырга чыгарыш үчүн негизи кафырлык эмес. Анын кафырлык экендигине качандыр ачык айкын далил болмоюнча кафыр болбойт дейт. Эми кандайча кафырлык эмес сыйкыр болушу мүмкүн дегенде, алымдар айтышат, кандайдыр бир дарылар аркылуу сыйкыр кылып, оорутууга себеп болуп, оорусуна. Же болбосо жагандай көз боемочулук, фокусниктер бар го, ошол сыяктуу кылып, жиндер менен эме кылбаса дагы, ошондой түрлөрүн кылган болсо, бул кафир эмес дейт. Ошол себептен кээ бир алымдар айткан, чынында бул эки ойдун ортосунда талаш жок дейт да. Мындайча айтканда, чынында тактап келсең, эки ой тең, эгерде кафырлык амал кылган болсо, кафир деп айтат. Имам Шафии рахимахуллах да кафырлык кылган болсо, амалдарды кылса, кафырлык дейт. Биринчи ойдогу
Алар айтат, сыйкырдын баары кафир деп аткандар, алар жанагындай дары сыяктуу кафирлык эмес көз боемочулуктарды кылгандар кафир эмес деп айтышат. Алар эмне? Алардын оюнда сыйкырдын баары качандыр кафирлык кылгандан кийин анан кийин болот деп айтат да. Түшүнүктүбү? Эгерде кафирлык кылбай эле кандайдыр бир түрүнү кыла турган болсо, анда алар деле кафир эмес деп айтышат дейт. Түшүнүктүбү? Демек ошол сыйкырдын түрүнө каралат. Бирок көпчүлүк учурда сыйкырчылар ошо кафирлыкты кылып туруп андан кийин ошо жиндер жардам берет да аларга. Бузукулук ошо кафирлык кылбаса дагы эмне? Ал бузукулук, залымдык, зулумдук, фасык иш болуп эсептелинет. Андан кийин маселе сыйкыр бул акыйкатпы, акыйкат эмеспи? Мындайча айтканда, сыйкырдын акыйкаты барбы? Адамга таасир берип, оорусуна себеп болуп, аял менен күйөөнүн ажырашууна себеп болуп, бири-бирин жакшы көрүүсүнө себеп болуп, адамдардын акылына таасир бере турган чыныгы таасир барбы, жокпу дегенде, Ахли сунна вал жамаатта сыйкыр хакыйкый. Мындайча айтканда, сыйкырдын акыйкат таасири бар. Сыйкыр адамдардын акылына таасир берет, жүрөктөрүнө таасир берет, оору берет, аял менен күйөөнүн ажырашуусуна себеп болот, жана ошондой эле бири-бирин жакшы көрүүгө себеп болот. Бул акыйкат. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айткан, эмне дейт? Алар эмне? Аял менен, киши менен аялынын ортосунда ажыратышат дейт да. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сыйкырлаган. Ошол сыйкыр тийгенде ага ошондой аялдарына кошулгандай болот эле, бирок чынында кошулган эмес. Ошол сыяктуу ар кандай сезимдер болгон. Бирок пайгамбарыбыздын акылына, жүрөгүнө таасир берген эмес, динге да таасир берген эмес ал нерсе. Ошондой эле адамдардын акылын жоготууга таасир берет, жүрөктөрүнүн оорусуна таасир берет, ошондой эле дененин оорусуна таасир берет. Жана ошондой эле бул нерсеге далил боло турган нерсе болуп аткан окуялар. Адамдардын ичинде илгертен баштап эле сыйкыр болуп келатат. Адамдар ошонун негизинде ооруп атат, үй бүлөлөр бузулуп атат. Мунун баардыгы ошо сыйкыр акыйкат экендигине далил болот. Демек Ахли сунна вал жамаатта сыйкырды тастыктайт. Сыйкырдын акыйкаты бар, акыйкат таасир берет деп. Ал эми муътазилилер, адашкан жамааттар болсо, сыйкыр акыйкат эмес деп айтышат. Мындайча айтканда, сыйкырдын акыйкаты жок дейт. Сыйкыр деген бул тахил дейт. Тахил деген жөн эле адам элестер боло берет дейт. Өзүнчө ушундай ооругандай сезилип, өзүнчө бир сезимдер менен ооруп, көзүнө ушундай көрүнгөндөй болуп, бирдекелер көрүнгөндөй болуп, ушул сыяктуу болуп ооруйт дейт. Чынында ден соолугуна таасир берип, чынында акылына таасир берип, жүрөгүнө таасир берүү деген бул болбойт деп айтышат да. Жок, Ахли сунна вал жамаатта чыныгы таасир бар. Сыйкыр эки түрдүү болот. Сыйкыр хакыйкый, акыйкый сыйкыр бул таасир берет, чындап эле оорутат адамды. Акылына дагы, жүрөгүнө дагы, денесине дагы таасир берет. Экинчиси болсо эмне? Тахили, ошол көзгө көрүнөт, элестер болот. Мындайча айтканда, бирдекени көргөндөй болот, бир нерсени уккандай болот, көзүнө көрүнгөндөй болот, ушул сыяктуу элестер менен сыйкыр болот да. Демек сыйкырдын ушул эки түрдүү бар. Бул экөө тең эмне? Чоң күнөөлөрдөн. Кичинекей болсо дагы, тахили болсо, элес болсо дагы, акыйкат болсо дагы бул чоң күнөөлөрдөн. Демек сыйкырчынын өкүмү шариатта кафирлык, динден чыгаруучу өкүм. Түшүнүктүбү? Андан кийинки далилди алып келди. Ю'минуна бил жибти ват тагут. Бул яһудилер жөнүндө эмне? Алар жибт менен тагутка ыйман келтирет деди. Жибт деген эмне дегенде, жибтте алымдар айтат, жибт деген бул ошо сыйкырды кылуу иштери дейт. Кылган амалды жибт деп айтышат дейт да. Ал эми тагут деген эмне десе, сыйкырды кылуучуну тагут деп айтат. Сыйкырды кылынып аткан ишини жибт деп айтат. Ал эми тагут деп ошо сыйкырды кылган адамды, ошо сыйкырчыны, бакчыны, ошолорду тагут деп айтат дейт. Демек бул яһудтардын, капырлардын иштеринен Аллах Таала ошолорго эме кылып атат, тандык кылып атат. Алар эмне? Капырлар ошо сыйкыр кылган иштерге жана сыйкырчыга ыйман келтиришет деп атат. Демек бул аятта дагы ошо сыйкырчылык капырлардын иштеринен экен, капырлык экендигини баяндап атат. Негизи бул яһудилер, еврейлер илгертен сыйкыр менен белгилүү болушкан булар. Азыркы күнгө чейин эң сыйкырды көп колдонгон, бардык иштеринде сыйкырды көп колдонгон, сыйкыр жөнүндө китептерин жазган жана өздөрүнүн дүйнөлүк иштерине пайдаланган ошо еврейлер болот сыйкырды. Саясатта болсун, башка эмеде болсун,
сыйкыр менен ар дайым колдонуп келишет да. Бул нерсе тилекке каршы азыр мусулмандарга дагы көп өтүп келген. Мисалы үчүн мусулмандардын арасында кандай? Өзгөчө аял кишилер да көп болот. Күйөөсүнү кызганса, дароо барып, көз ачыкка барат, бакчыга барат. Бул бир жака кетип атат окшойт. Кара дейт. Ушуну кетпей турган кылып бер, башын айлантып бер, мага башы ийе турган кылып бер дейт. Же болбосо өзгөчө аялдар, достору, подружкасы, же болбосо туугандары, абысындары бири-бирине көрө албастык кылса, ушунун иши жүрбөй калсын, ушул бактысыз болуп калсын, же баласы үйлөнө албай калсын, же кызы турмушка чыга албай калсын деп барып сыйкыр кылдырышат. Ошондой сыйкырдын айынан канчалаган үй бүлөлөр ооруп, канчалаган түйшүктөрдү тартып жүрүшөт да. Ошол жана ошондой эле саясатта азыркы күндө, саясатта дагы көпчүлүк адамдар, бизге билинбеген менен саясатчылардын көпчүлүгүнүн сыйкырчылары бар, өздөрүнүн жеке бакчылары бар. Аны касыйдачы деп коюшат. Молдо кейпинде келишет. Аларга өздөрүнчө чоң-чоң акчалар төлөйт. Мисалы үчүн бийликке бир күчтүүрөөк адам келген болсо, ошого жакындаш үчүн, ошо менен жакшы мамиледе болуш үчүн жана сыйкырчысын алып келип алып, анын сүрөттөрүн алып келип алышып, сыйкыр окутушат. Сыйкыр окутуп, бийлик үчүн, мансап үчүн, акча үчүн ушундай кылган. Бул толтура, бул акыйкат, чындык. Муну ар бир адам ошо кылгандар өздөрү билет да. Аны элге көрсөтпөсө да, жашырбаса, жашырып жүрсө да билет. Ушул нерсе бул негизи еврейлердин иши, яхудтардын иши. Алар эмне саясатында, башка нерсесинде эң көп сыйкырды колдонушат. Сыйкыр колдонушат. Ошон үчүн бул кафырлык иштерден жаман, эң жаман бузуку иштерден. Кийинки далилде жогорку аятта аль-жибт ас-сихр. Ю'минуна бил-жибти ват-тагут. Жибитке жана тагутка ыйман келтирет да. Жибиттин майысы эмне? Ошону сыйкырды кылуу дедик. Ал эми тагуттун майысы сыйкырчы деген мааниде. Умар радыйаллаху анху айтып атат. Каля Умар аль-жибту ас-сихр. Жибиттин майысы бул сыйкыр дейт. Ошо сыйкырды кылуу. Ват-тагут аш-шайтан. Ал эми тагут деген бул шайтан деди да. Ошол сыйкырды аткарган. Ва каля Жабир, Жабир радыйаллаху анху айтып атат. Ат-тавагит кухан. Тагуттар булар кухандар, мындайча айтканда бакчылар дейт. Кана янзил алейхим шайтан фи кулли хайин вахид. Жана шайтан ар бир жашаган жерлеринде аларга түшүшчү дейт. Демек, Умар радыйаллаху анху менен Жабир радыйаллаху анху бул аятты чечмелеп, тагутту Умар радыйаллаху анху шайтан деди. Ал эми Жабир радыйаллаху анху бакчылар деди, көз ачыктар. Бул салаф салихиндерден, сахабалардын аятты тафсирлегенде, чечмелегенде бири-бирине каршылаш келбейт. Мындайча айтканда, бирөөсү шайтан десе, бирөөсү бакчы деп айтты. Экөөнүн сөзү бири-бирине каршылаш эмес булар. Ихтилафу танауъ деп коет. Мындай эки ойдун шариатта эки түрү бар. Мисалы үчүн кээ бир ойлор бар, экөө бири-бирине карама-каршы келет. Бири-бирини бириктирүү мүмкүн эмес болгон. Ал эми экинчиси болсо, экөө бири-бирине карама-каршы келбейт. Бирөөсү бир түрүн айтат, бирөөсү бир түрүн айтып коет. Ихтилафу танауъ деп коет аны. Мисалы үчүн бир деген мааниси нан дей турган болсок, нандын түрү көп да. Бирөөсү айтышы мүмкүн булканан, бирөөсү липешка деп коет, дагы бир тандырдан, ушундай сыяктуу айтып коет. Баары тең, баарынын эмне нан деген ат камтыйт. Түшүнүктүбү? Салаф салихиндер, сахабалар, табииндер тафсирлегенде ошондой мисал менен тафсирлейт. Бул жерде дагы шайтан дегенде ал шайтанга сыйкырчы да кирет, жана көз ачык бакчылар да кирет. Ошол шайтандын иштерин кылган адамдар. Демек, бул эки сахабанын ою бири-бирине каршылаш эмес бул жерде. Не баардыгы тагуттун баары, ошо шайтан дагы, бакчы дагы, сыйкырчы баардыгы тең тагут деген мааниде. Андан кийинки далилде айтып атат: Ан Аби Хурайра радыйаллаху анху анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям кал. Абу Хурайра радыйаллаху анху риwayat кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ижтанибу саб'ал мубиқат. Силер кууратып жок кылуучу 7 чоң күнөөдөн сак болгула, алыс болгула деди. Калу я Расулаллах ва махун. О Аллахтын элчиси, алар кайсы иштер деп сурашканда, биринчи айтты: Каля аш-ширку биллах. Биринчи Аллах Таалага ширк кылуу деди. Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш кылуу, башка бирөөнү шериктеш кылуу. Экинчиси вас-сихру, экинчиси сыйкырлык деди. Үчүнчүсү вакатлу нафсиллати харрамаллаху илля бил хак. Жана ошондой эле Аллах Таала арам кылган жандыктарды акысыз өлтүрүү деди. Адам өлтүрүү мындайча айтканда. Төртүнчүсү ва акулу риба. Төртүнчүсү сүткорлук.
процентке кредитке акча берип, кредитке акча жеген ушул нерсе адамды кууратып жок кылуучу чоң күнөөлөрдөн. Бешинчиси аклу малил ятим. Жетимдин акысыны жегендик. Жетимдин мал мүлкүнү жеген бул дагы ошондой чоң күнөөлөрдөн. Андан кийин алтынчысы ваттавалли яумаз захф. Согушка барганда артка чегинип кетүү. Кандайдыр мусулмандардын шариаттын негизинде согуш болуп аткан болсо кафирлар менен, ошол жерде артка чегинип качып кетүү, согуштан качуу бул дагы чоң күнөө. Жетинчиси вaqazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Андан кийин өздөрүнүн намысын сактап жүргөн момун аялдарды жаман жанагындай зынакор деп атаганды, ошолорго доомат кылуу, жала жабуу. Бул зынакор, бузуку деп жаман аттарды коюп жала жабуу. Демек, ушул жетөөнү бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кууратып жок кылуучу чоң күнөөлөрдөн деди. Эми бул хадисте алымдар айтат. Бул хадистагы сыйкырдын капырлык экендигине далил болот дейт да. Кандайча дегенде, анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерседе сыйкырды ширк менен бирге алып келди. Ширк деген бул капырлык дейт, чынбы? Аллах таалага ширк кылуу бул капырлык. Ошо менен кошо эмне? Сыйкырды алып келди. Демек, сыйкыр дагы капырлык экендигине далил деп кээ бир алымдар айтышат. Бирок бул мындай далил кылуу туура эмес. Анткени мунун артында адам өлтүрүү, зына кылуу, жетимдин акысын же башка күнөөлөрдү эскерди. Алардын бирөөсү да капырлык эмес. Алымдардын арасында талашсыз да. Бирок бул жерде кандай ушу жетөөнү бириктирген нерсе эмне? Бир нерсе жетөө тең кууратып жок кылуучу чоң күнөө. Мубикатка кирет жетөө тең. Çünkü сыйкыр дагы, ширк дагы, жетимдин акысын жеген дагы жана аялдарды ошол зынакор деп доомат кылуу, жала жабуу. Ушулардын баардыгы эмне? Адамды кууратып жок кылуучу чоң күнөөлөргө кирет. Кийинки далилде айтат. Ван Жундуб бин Марфуан, Жундуб радиаллаху анху дан келип атат. Хадду сахири дарбатун бис-сайф. Сыйкырчынын шариаттагы өкүмү деди. Аны кылыч менен башын чабуу деди. Раваху Тирмизи риwayat кылат. Ва кала ас-сахиху аннаху мавқуфун. Туурасы бул пайгамбарыбыздын сөзү эмес, бул Жундуб сахабанын сөзү деп айтып атат. Тирмизи айтып атат. Не бул хадис пайгамбарыбыздан эмес, ошо Жундуб радиаллаху анхудан келген. Эми бул жерде дагы экинчи маселе сыйкырчынын капыр экендигинде айтып өттүк алымдардын оюнда. Экинчиси болсо, экинчи маселе. Ошо сыйкырчы капыр болсо дагы, капыр болбосо дагы, ал жана талаштуу маселенин негизинде. Анын шариаттагы жазасы кандай дегенде, шариаттагы жазасы сахабалардан бүт келген, бир нече сахабалардан. Анын өлүм жазасы шариатта. Бул деген өлүм жазасы дегенде башаламандык кылып сыйкырчынын баардыгы бар өлө өлтүрө бериш эмес. Аны эмне? Шариаттын негизинде болот. Эгерде шариаттын өкүмдөрү менен башкарган өлкө болсо, ошо мусулман башчыларынын негизинде, казылардын, соттордун негизинде ошолордун кол астындагы адамдар аткарышат. Аткаруучу бийлик ошону аткарат. Негизи шариаттагы жазасы эмне? Өлүм жаза сыйкырчыларга. Эми сыйкырчынын тообасы кабыл болобу, болбойбу деген маселе. Аллах алам, бул өлүм жазасы болгондон кийин алардын тообасы кабыл болбойт. Тообасы кабыл болбойт дегенде эмне? Бул дүйнөдө кабыл кылынбайт. Мисалы үчүн мусулман өлкөсү болуп, ошолорду жазалайбыз деп өлтүрөйүн десе сыйкырчылар карма. Биз тооба кылдык, болду, сыйкырчылыкты таштадым десе, ага кечирим болуп өлтүрүлбөй калбайт. Аларга өлүм жазасы болот. Жана ошондой эле бул деген мааниси, бул Аллах Таала менен анын ортосунда тообасы кабыл болбойт деген маани эмес. Ал Аллах эгерде чынчыл болуп тооба кылса, Аллах Таала менен анын ортосунда тообасы кабыл болушу мүмкүн, бирок бул дүйнөдө аларга кечирим жок. Не себептен? Анткени сыйкырчылар ал жалганчы, жалганга эме кылат. Өлүмдөн кутулуш үчүн ошентип айтып коет. Жана алардын зыяны жалпы коомчулукка, көп адамдарга таасир тиет. Ошол себептен аларды ошол жол менен гана тыюу болот. Бул нерсенин таасирин бүт адамдар көрүп атат азыр. Канчалаган үй бүлөлөрдө проблема бар да. Ушунун негизинде канчалаган үй бүлөлөрдө ызычуулар, ооруган ошончо, жана үй бүлөлүк келишпестиктер ошончо, бүт бардыгы ушу бакчылардын, сыйкырчылардын айынан болуп атат. Бул деген эми негизи ошолор себеп болуп атат, бирок көпчүлүк учурда адамдар өздөрү дагы себеп болот. Не себептен? Өздөрү ибадаттарына бекем эмес.
Өздөрү жана шариятта келген зикирлерди аткарышпайт. Ошо жин шайтандан коргонуу, сыйкырчылардан коргонуу, бакчылардан коргонуу сыяктуу зикирлерди, сүннөттө келген зикирлерди аткарып жүрүшпөйт. Андан кийин эмне ошондой балелерге душ болот. Жана өздөрү ошо жин шайтандар жүргөн, көпчүлүк мына жаш кыздар, башкалар жаман жерлерде жүрүшөт, жаман жүрүшөт. Ошондой себептерге өздөрү түрткү болуп, өздөрү себеп болушат. Андан кийин башына бале келишет. Сөзсүз түрдө андай балелерге душар болот. Андан кийин эмне кыйналып, ошол нерседен арыла албай жүрө беришет. Андан кийин дагы ошо сыйкыр маселесинде ушу сыйкыр менен ооругандар азыркы күндө өтө көбөйгөн да. Сыйкыр менен ооругандар көп. Көз тийип, же болбосо сыйкыр, же болбосо дагы көрө албастык ушул сыяктуу оорулардан ооруган адамдар көп. Больницага барса аларга диагноз кое албайт. Оорусу табылбайт, бирок жүрөгү сыгылып, ар жери ооруп ушундай болуп жүрө берет. Анан ар кимге барып дем салдырат, башка кылат. Бул туура дем салуудагы ошо сыйкырдан айыгуунун бир жолдорунан. Бирок эң биринчи нерсе, чында байыгам деген адам эң биринчи нерсе Аллах Таалага кайтыш керек. Аллах Таалага тооба кылыш керек. Аллах Таалага ибадат кылыш керек. Аллах Таалага жалбарып дуа кылыш керек. Аллах Таалага көп истигфар кылып, күнөөлөрүнөн тооба кылыш керек. Мына ошол нерсе менен чыныгы айыгуу болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Фафирру илаллах". Аллах Таалага качкыла дейт. Башыңа бале келдиби, кыйынчылык келдиби, бул бир гана сыйкырга тиешелүү эмес, баардык нерседе. Башыңа түйшүк келсе, кыйынчылык келсе, эң биринчи нерсе Аллах Таалага жалбарыш керек. Аллах Таалага тооба кылыш керек. Чын жүрөктөн Аллах Таалага истигфар кылып, кечирим сурап, Аллах Тааладан дуа кылып сурай турган болсок, Аллах Таала үчүн бул нерсе жеңил. Мисалы үчүн сыйкыр оорусу менен ооругандар көп жылдап ооруп жүргөндөр бар да. Ар кимге барып окутуп коет, кичине басылган болсо дагы мурдагыдай эле жүрө берет, же болбосо кичине дары ичип алып өзүн успокоить этип жүрө берет. Ошо менен көп жылга созулуп ооруп жүрө берет да. Чын жүрөктөн Аллах Таалага тооба кылып кайтып, Аллах Таалага жалбарып, дуа кылып сурай турган болсо, Аллах Таала үчүн бул жеңил нерсе. Ооруну берүүчү да Аллах, шифасын берүүчү да Аллах Таала. Аллах Тааланын колундагы нерсе. Аллах Таала бул эмне шифа келсин десе, оңой эле келе турган нерсе да. Же болбосо себептерин жеңилдетип коет. Көпчүлүк учурда бизге бале өзүбүздүн кылган күнөөлөрүбүз себептүү келет. Өзүбүз күнөө кылган себептүү Аллах Таала бизге ошол күнөө себептүү жазаларды берип коет. Аллах Таала жаза бергенде күнөө себептүү. Ушу пендеси куурап жок болуп кетсин деп бербейт аны. Ошол пенде чектен чыгып, күнөөкөр болуп, бузулуп баратканда сыноолорду берет. Ошол нерсе менен Аллах Тааланы балким бул пендем мени эстеп калар. Балким мага тооба кылар, мага кайтар деп бизге мүмкүнчүлүк берет ошол нерсе. Аллах Таала райымдуулугунан, мээримдүүлүгүнөн ушул пендесини азаптап жок кылайын деген маанидә эмес. Райымдуулук, мээримдүүлүк болгон үчүн ошол пендесине мүмкүнчүлүк берип атат. Демек, кимге бир сыноо келип аткан болсо, кимге бир бале келип аткан болсо, бул Аллах Тааланын сыноосу, өзүбүздүн күнөөбүз себептүү. Биз Аллах Таалага кайтышыбыз керек. Аллах Таала бизден ушундай каалап атат. Аллах Таалага кайтып, тооба кылып, ибадат кылып, жакшы пенде болуубузду каалап атат. Бирок көпчүлүк адамдар ошо бале келсе дагы, кыйынчылык келсе дагы Аллах Тааланы эстебейт. Ошондой учурда да эстебейт. Жада калса пайгамбарыбыздын доорундағы мушриктер, капырлар дагы кыйынчылыгында жалгыз Аллах Таалага жалбарышкан, Аллах Таалага кайтышкан. Аллах Таала Куранда айткандай: "Фа иза ракибу фил фулки дa'у Аллаха мухсин лахуддин". Эгерде алар деңизде баратса, толкун болуп аткан болсо эмне? Аллах Таалага ыхластуу абалда жалгыз Аллахка жалбарып дуа кылышат дейт. Фаламма наджахум илал барри иза хум юшрикун. Алар эмне? Аллах Таала кургакчылыкка куткарып койгондон кийин кайра эле ширк кылышат. Көрдүңүздөр, пайгамбарыбыздын доорундағы Абу Жахил, Абу Лахабдай ушундай жаман бузуку мушрик адамдар дагы баштарына кыйынчылык түшкөн абалда жалгыз Аллах Тааланы эстешкен. Алар билишкен, мындай учурда Аллахтан башка эч ким кутулта албайт экендигин. Эми биз мусулман болгондон кийин биринчиден ошол сыяктуу болуп башыбызга кыйынчылык түшкөн учурда гана Аллах Таалага жалбарып башыбыз керек. Аллах Таалага ар дайым көп дуа кылып, жалбарып Аллах Таала менен байланыш болуш керек. Экинчиден, жок дегенде кээ бир адамдар ошо кыйынчылык учурунда да Аллах Таалага жалбарбагандар болуп атпайбы? Аллах Таалага кайтпагандар болуп атат. Аллах Таала бизге эмнеге берип атат? Ошо Аллахты эстесин, Аллахка кайтсын, Аллах Таала тооба кылсын, жакшы жашоого түшсүн деп берип атат сыноолордучу. Ошон үчүн
Аллах Таалага ошол сыйкыр менен ооругандар болсун, же башка оору менен ооругандар болсун, же башка башына келген сыноолор келгендер болсун, эң биринчи нерсе Аллах Таалага тооба кылыш керек, истигфар кылыш керек, Аллах Тааладан кечирим сураш керек. Кылган күнөөлөрүнө чын жүрөгүнөн кечирим сурап, ибадаттарына бекем болуп, зикирлерине бекем болуп, Аллах Тааладан ыхластуулук менен чын жүрөктөн дуа кылып сураса, иншалла Аллах Таала үчүн баардык нерсе жеңил. Буга мисалдар Куранда толтура. Мындай айыкпай турган оору жок да. Кээ бирлер рак оорусуна чалдыгып калса, же дагы бир кыйыныраак оорусуна чалдыгып калса, же бир кыйыныраак түйшүккө түшүп калса, болду мен кутулбайм, мен ушул нерсе менен курап жок болом деген үмүтүн үзүп коет да. Аллах Тааладан үмүт үзбөш керек. Аллах Таала үчүн баардык нерсе жеңил. Буга Куранда мисалдар көп. Мисалдардан Юнус алейхиссалам, Юнус пайгамбардын сыноосу билесиздер. Ал кемеде баратканда кемеде чөгүп баштайт. Ал жерде ашыкча жүк болот, ашыкча вес болот. Кемеден бирөөлөр түшүш керек болот. Андан кийин эмне кылышат? Кураа кылышат жанында. Ким түшөт деп аттарын жазышып туруп, чыгарганда Юнус пайгамбар чыгат. Анан алар аны түшүргүсү келбейт. Бул пайгамбар деп түшүргүсү келбейт. Кайрадан кылышканда кайра дагы чыгат. Ошенткенде ал өзү секирип кетет. Өзү түшүп кетет. Ошондо аны кит жутуп алат. Деңиздеги чоң кит жутуп алат. Элестетиң. Ошол кит, деңиз, чоң деңиз, караңгы түндө, деңиздин ичинде, киттин ичинде, бул жерде кутулуп кетиш, ошол жерден чыгып кетиш, тирүү калыш 0%, 0 эмес, даже минус да андан. Түшүнүктүбү? Ошондой учурда кутулууга мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Жок. Такыр жок ал жерде. Ошондой учурда дагы Юнус пайгамбар дуа кылды. Ла илаха илля анта, субханака инни кунту миназ залимин. О Аллахым, өзүңдөн башка сыйынууга татыктуу зат жок. Мен өзүм нафсыма зулум кылуучулардан болдум дейт. Бул жерде Юнус пайгамбар эки нерсе менен тавассул кылып атат. Мындайча ортомчу кылып атат эки нерсени. Биринчиси эмне? Аллах Тааланын улухият сыпатын. О Аллахым, өзүң гана сыйынууга татыктуусуң. Бул улухият сыпаты эң бийик сыпат. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон. Аллахым, өзүңө гана сыйынабыз, өзүңө гана жалбарабыз деп Аллах Тааланын улухият сыпаты менен ортомчу кылып атат. Экинчи нерсе эмне? Өзүнүн күнөөкөр экендигин мойнуна алып атат. Инни кунту миназ залимин. Мен өзүм нафсыма зулум кылуучулардан болдум деп. Залымдардан болдум деп өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып Аллахтын алдында кечирим сурап жалбарып атат. Ошондо Аллах Таала эмне деди? Фастажабна лаху ва наджайнаху минал гам. Биз анын дуасына жооп бердик, дуасын кабыл кылдык, аны ошо кайгы капасынан куткарып койдук дейт. Элестетиң? Ошо ал жерде тирүү калыш такыр мүмкүнчүлүгү жок болгон жерден Аллах Таала куткарып койду. Аяттын уланысында Аллах Таала айтат: "Ва казалика нунжил муъминин." Биз ошондой эле Юнусту кандай куткарган болсок, кандай кыйынчылыктан чыгарып койгон болсок, биз ошол сыяктуу эле момундарды дагы куткарабыз деп атат. Кандай кылсаң, Юнус алейхиссаламдын абалына түшө турган болсоң, Юнус алейхиссаламдын абалы эч кандай ийгиликке жетүү мүмкүн эмес эле. Бирок ошондой дуа кылсаң, ал чын жүрөктөн, Аллахым, өзүңө гана сыйынам. Мен күнөөм себептүү болуп атат бул нерселер деген мойнуна алып атат. Биз дагы башыбызга бир кыйынчылык келсин, кандай гана түйшүк келбесин, ушул нерсе менен жалбарыш керек. Аллахым, өзүңө гана жалбарам, өзүңө гана сыйынам, өзүңө гана таянам. Мен колуман эчтеке келбейт. Алсызбыз деген ушундай сөздөр менен Аллах Таала жалбарып, Аллах Таала дуа кыла турган болсо, ошо сыйкыр менен оорусун, башка менен болсун, эң негизги себептер ушул айыгуунун. Көп адамдар азыркы күндө ооругандар бирөөлөргө байланып калат. Врачка ошо таянганы же бир врач болуп калат, же болбосо дем салуучу киши болсо ошого таянып калат. Ушул күчтүү экен, ушунун колунан болот деген нерсеге таянып калат, ошого байланып калат. Бар күчүн ошо жака жумшайт. Аллах Тааланын оору берүүчү дагы, шифа берүүчү дагы Аллах Таала экендигин унутуп калышат да. Ошон үчүн эң биринчи бул себептерди кылбаш керек деген маани эмес. Эң биринчи көп 50%дан ашыгы ошо Аллах Таалага жалбаруу болуш керек. Аллах Таалага тайынуу болуш керек. Аллах Тааладан дуа кылып суроо болуш керек. Андан кийин башка себептерин кыл. Ошол биринчи Аллах Таалага таянсаң, Аллах Таалага жалбарсаң, Аллах Таала менен сырдашып дуа кылсаң, анан Аллах Таала эмне? Себептерини жеңилдетип коет. Бардык ишибизде ушундай мусулман адамдын абалы ушундай болуш керек. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibn Abada qal, sahih Bukhari'de kelет, Bajalah ibn Abada деген tabi'in айтып атат. Kataba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ушундай деп жазды дейт. An yaqtulu kull sahirin wa sahira.
Бардык сыйкырчы аялды дагы эркекти дагы өлтүргүлө деди. Факатална саласа савахир. Биз ошондо 3 сыйкырчыны өлтүрдүк деди. Ва сахха ан Хафса радhiyallohu anha annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharatha faqutilat. Ошондой эле Хафса радhiyallohu anhuдан келет. Ал эмне бир күң аялды аны сыйкыр кылган үчүн өлтүрүүгө буйрулду жана ал өлтүрүлдү деди. Ва каза сахха ан Жундуб радhiyallohu. Ошондой эле Жундуб радhiyallohu anhu сахабадан келет сыйкырчыны өлтүрүү. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. İmam Ahmad rahmetullah aytат, sahabalardan üçөөнөн келген ошо сыйкырчыларды өлтүрүүгө буйруган жана сыйкырчыларды өлтүргөн жөнүндө дейт. Демек, шариятта сыйкырчыны өлтүрүү бул өкүмү ошондой. Анын немеси өлүм жазасы болуп эсептелет сыйкырчылар. Биз негизги маселелерне сыйкырчылыктын өкүмү кафирлык экен, андан кийин сыйкыр акыйкат таасир берет бул адамдарга. Андан кийин сыйкырчынын шариаттагы жазасы өлүм жазасы болуп эсептелинет. Шариятта тексттерден билбейт экен, хадис аяттардан кандай белгилери бар деп. Бирок мындай тажрыйбадан белгилери эң биринчи негизи адам ибадаттан алсырайт. Мындай намазга, Куранга, мындай нерселерге жакындагысы келбейт. Андан кийин жанагындай коомчулукту жактырбайт көпчүлүктү. Жеке жалгыз калууну жактырат. Аралашкысы келбейт, ызы чуу болгон жерлерде отургусу келбейт. Адамдар менен кеңири сүйлөшүп отура албай калат. Андан кийинки дагы белгилерден жөн эле бир себепсиз сыгыла берет, жүрөктөрү кысылып, сыгылып, ушундай кыжалачылык пайда болот. Андан кийин белгилеринен оорусу, ооруган жерлер, мисалы үчүн баш ооруйт, дал ооруйт, дагы бир жери ооруйт. Диагноз коюлбай турган эле оорулар да, себеби билинбейт, оорусунун себеби табылбай турган оорулар да. Ошол сыяктуу белгилер Аллах алам. Анан Куран окуса жактырбайт, азан жактырбайт, ушул сыяктуу нерселерди жактырбай баштайт. Ар кандай эмеси бар. Кээ биркилер акылын жоготуп коет. Мисалы үчүн оорулар сыйкыр жана айтып өткөндөй кээ бирлердин акылына таасир берет. Ал акылын жоготот да, билбейт ал эмне кылышын. Кээ биркилердин денесине таасир берет, кээ бирлердин жүрөгүнө таасир берет, ар кандай нерсеге таасир берет да. Кээ бирлер мисалы үчүн үйлөнө албай калат. Кээ бирлер үйлөнгөн болсо ажырашат, ошондой үй бүлөсүн жактырбай калат. Ар кандай таасирлер берет. Эми дарылоонун жолдору, ошол дем салган жолдору эгерде акыл эси ордунда болсо, өзү көбүрөөк аракет кылыш керек ибадатка. Акыл эси ордунда эмес болгон болсо, сыйкыр мисалы адам жин менен ооруганда эки түрдүү ооруйт да. Биринчиси сыйкыр эмес, жөн эле кирип кеткен жин. Жаман жүргөн, ысык суу чачкан, мусорго таштаган кечинде ушул сыяктуу болгондо жинди мындай жинге зыян берип койгон да. Ошондой учурларда жин кирип кетет агач. Сыйкыр менен эмес, жин өзү эле кирип кетет, бакчылар аркылуу эмес. Аны дарылаш оңой. Ага мындай дем салсаң эле, көбүнчө көбүрөөк дем салсаң эле чыгат да, оңой чыгат. Экинчи жолу болсо сыйкыр аркылуу, бакчылар аркылуу киргендер. Мунун чыгышы кыйыныраак. Анткени бакчылар менен ал келишимдин негизинде кирет алар. Киресин, ушуну өлтүрөсүн же мындай кыласың, кыйнайсың депчи. Ал бакчы ал үчүн көп нерсе кылган. Бул дагы ошол нерсеге. Демек, сыйкыр менен болгондугу кыйын. Эми ошонун дарылоо жолунда эң жеңил жолу, Аллах алам, эң жеңил жолу жанагы сыйкырды табылган болсо, кайсы нерсеге алар бирдекеге жасайт да, чүпүрөк байлап, же бирдеке түйүндөрдү кылып, ошондой нерсе табылып калган болсо, ошол чечилген болсо, ал дароо чечилет, оңой. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыйкыр кылганда көргөн ал эмне кудукка таштап койгон, тарактарга байлапчы. Анан чечилгенден кийин чечилет. Ошол сыяктуу болуп, эгерде табылып калса, бул эң жеңил жолу. Эгерде табылган эмес болсо, анда жанагындай жолдор менен азыркы тажрыйба түрүндө зайтун майына дем салып, кыстылхиндиге дем салып, чорный тиминге дем салып, ичире майды сүртүп, дем салып, ушундай кылып, колдон келген аракетти кыла бериш керек да. Пайда берип аткан нерселерди ошо аны караган адамдар ошентип дем салдырып, ошентип окутуп кыла бериш керек. Анан ошо атасы болсун, апасы болсун, эң негизи Аллах Тааладан дуа кылып сураш керек. Ал өзү адам болбосо дагы, аны караган адамдар дагы дуа кылып сураш керек. Аллах алам, ал болбойт. Жиндер менен сүйлөшүп эметкен бул болбойт да. Ал жин себеби биринчиден кайып нерсе ал. Жиндер кайып, билбейбиз ал. Экинчиден жиндер алдайт ал көбүнчө. Ал сүйлөшкөндө сага баарын туура айтып бербейт. Көбүнчө дем салып атканда карасаң, сүйлөйт алар. Сен сүйлөгүңдү каалайт алар. Эмне себептен?
Kur'an okulup атканда ал өтө кыйналат, жакпайт агачы. Сени сүйлөп алаксытканга аракет кылат. Окуп аткан адамды сүйлөп, алаксытып, алдап, андай мындай кылыпчы. Негизи сүйлөшпөгөнгө аракет кылыш керек. Аны менен жообун угуп сүйлөшүп отурбастан, мисалы үчүн дават кылып, коркутуп сүйлөсө болот. Корк, Аллах Таалан корк, такыбачылык кыл депчи. Бирок анын жообун күтүп, ага жооп берип, антип сүйлөшкөн Алла алам туура эмес. Анткени ал билбейбиз, ал кандай сүйлөп атат, эмне жөнүндө сүйлөп атат, ал гайып нерсе бизге баары. Ооба, сыйкырдан болот. Мисалы үчүн боюнда бүткөн болсо, дайым түшүп кала берет, сыйкырдан таасири болот. Боюнда болбогондугу себеби жана ошондой эле жана айтып өткөндөй үй бүлөсүн жек көрүп калуусу же жакшы көрүп калуусу тескерисинче. Мунун баардыгы сыйкыр таасир берет. Бул нерселерден баардыгы эң негизги нерсе корко бербестен, мусулман адам коркпош керек, тавхид бекем болуш керек. Бул сыйкырчы бакчылардан коркпостон эмне себептерин, сактануу себептерин кылыш керек. Эң биринчи нерсе 5 мал намазыңа бекем бол. 5 мал намаздын артында зикирлер бар, аларга бекем болуш керек. Мисалы үчүн ар бир фарз намаздан кийин Фалак Нас сүрөсүн окуп жүрүү, ар бир намаздан кийин. Эртемеге келген сүннөттө келген зикирлер бар, ошонун эң негизгилеринен эмне? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир деп 100 жолу айтуу. Ушул нерсе. Эртемеги жана кечинде келген зикирлер, кечинде төшөккө жатканда окулуучу зикирлер, үйдөн чыкканда зикирлер, бала чакаңа эшикке алып чыксаң дем салуу бар. Кыска эле дуалар да. Адам баласы жанагы мусулман коргонуу китепчеси, крепость мусульманина деп бар го, ошону алып эле караса бүт дуалар бар. Кыска эле. Ошолорду окуп үйрөнсө болот. Мусулман адам негизи ошол коргонуу зикирлерди кылып жүрүш керек. Андан кийин үйүндө Кур'ан окуп туруш керек постоянно. Негизи ал эмеден сактаныш үчүн эмес, мусулман адам ибадат иретинде Кур'ан окуп туруш керек. Ошол жин, шайтандан бүт баары алыс болот. Ошондой нерселерди, себептерди кылбаган адамдар анан өздөрү корко берет да ошого окшогон нерселерден. Сыйкырдын өкүмү кафырлык, сыйкырчынын жазасынын өкүмү жана сыйкыр акыйкатпы, акыйкат эмеспи? Ошол жөнүндө бул тема кыскача. Ал түшүнүктүү да, сыйкырдын өкүмү кафырлык экен, жана ошондой эле сыйкырчынын жазасы өлүм экен, жана ошондой эле не сыйкыр бул акыйкат таасир бере турган нерсе. Иншалла сыйкырды чечүү жолу деген ал өзүнчө бөлүм келет. Бул жерде суроо берип атат. Айтат, ата энесине сыйкыр кылган болсо, ал кийин бала чакасына өтүп кетеби, андай мындай депчи. Аллах алам, болушу мүмкүн. Бул эмеде тажрыйбада болот. Мисалы үчүн апасы ооруган биринчи. Андан кийин апасы өтүп кеткенден кийин кыздарына өтөт, семейдин уругуна эме кылып кетет. Ал сыйкыр кылганда ушу урпактарына чейин баарына кылышы мүмкүн да. Ушуналардан чыкпайсың депчи. Андай болушу мүмкүн. Бирок иншалла ал сыйкыр турмушка чыга албай жүрө берет деп ушундай айтып атат да. Негизинен жана айтып аткандай, акыл эси ордунда болсо, өзүнүн акылын жоготкон эмес болсо, дуа кылып, Аллах Тааладан жалбарып, сурай турган болсо, иншалла Аллах Таала шифа берет, Аллах Таала жардам берет. Анан ар бир нерсени эле сыйкырга себеп кыла бербеш керек. Сыйкырга таяна бербеш. Мисалы үчүн кээ биркилер кичине иши жүрүшпөй жатса, мени бирөө сыйкыр кылып койгон окшойт дейт. Кээ биркилер эмне ошо бир аз турмушка чыгуусу кечигип атса же үйлөнүүсү кечигип атса, бир экөө менен сүйлөштү болбой калса эле сыйкыр бар окшойт деп ойлой берет да. Андай дароо эле андай жаман ойго бара бербеш керек. Эң биринчи эмне, биздин кандай гана бир ишибиз болбой калса, кандай бир нерседе ийгилигибиз болбой калса, көбүнчө эмне күнөө себептүү болот. Күнөө себептүү. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ма асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум." Кандай силерге бир мусибат келбесин, ал колуңар менен кылган күнөөңөр себептүү дейт да. Жада калса, салаф салихиндер айткан, эгерде мен бир күнөө кыла турган болсом, ошонун таасирини аялымдан, минген атымдан, эшегимден көрөм деген. Ошолор да мага мындай баш бербей баштайт деген. Түшүнүктүбү? Алар аларда илгеркилерде күнөөлөрү аз болушкан, күнөөлөрүн эсептеп жүрүшкөн. Бир күнөө кылган болсо, билишкен, ушунун сөзсүз жазасы келет мага деп күтүп жүрүшкөн. Ошон үчүн эмне алар байкашкан. Аты минген аты жакшы баш бербей баштайса, мен тиги күнөө кылып койдум эле деп билишкен. Ошон үчүн Ибн Сирин рахмаллах, Ибн Сирин да бир табииндерден келет, айтат: "Мен бир кишини карыз болуп, карызын төлөй албай жүдөп калганында ошону айыптап койгон үчүн 40 жылдан кийин өзүм ошондой болуп абалга түштүм" деген. Түшүнүктүбү? Алар ошо бирөөнү карыз болуп, жүрөсүң жүдөп, мындай кыласың, ушул сыяктуу айыптап койгон үчүн ошол нерсе мага 40 жылдан кийин келди башыма деген. Алар ошону күтүп жүрүшкөн. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда айтат: "Биз болсо эмне күнөө кылабыз, ушунча көп күнөөбүздөн билбейбиз кайсы күнөө экенин. Эмне только бирөөнү айыптайбыз да, бирөө себеп болуп атат. Могу кылды дейт. Жок,
Özüңдün günөөңдү издебейсиң да. Аллах Таала Куранда айтат: "Ахсахуллаху ва насу". Аллах Таала биздин ар бир кылган ишибизди эсептеп койгон. Бирок эмне биз унутуп калабыз. Ахсахуллаху ва насу. Аллах эсептеп койду, бирок алар эмне унутуп калышат дейт. Ушунчалык көп күнөөбүздү капилетте болгон үчүн кайсы күнөө экенин да билбейсиң да. Ошон үчүн кандай гана бир проблема болбосун, дароо сыйкырга шылтай берген дагы болбойт. Адам биринчиден Аллах Таалага тооба кылыш керек, истигфар кылыш керек. Аллах жана айтып өткөндө, Аллах Таала менен жалбарып, сырдашып, дуа кылып кыла турган болсо, иншалла баардык нерселер жеңил болот. Кээ биркилер көпчүлүк учурда мына акчага байланыштуу нерсесинде ушундай. Кичине иши жүрүшпөсө эле сыйкыр бар экен деп ойлой берет да. Өзүңдү да кара, биринчи өзүң кара. Эртемен туруп, жакшылап, аракетиңди кылып, себептерин кылып атасыңбы, же болбосо жалкоо болуп, түштө жумушка барып, анан эптеп кичине эме кылып коюп эле ишим жүрүшпөй жатат. Көпчүлүгү ошондой. Жакшы ишим жүрүшпөй жатат дейт, өзү ошого аракетини жакшы жасабайт, себептерин жакшы жасабайт. Анан кийин иш болбой жатат. Сыйкыр бар окшойт, бирөө кара дуа окутуп койгон окшойт дейт да. Ошондой эле үй бүлөлүк маселелерде, мисалы үчүн уруш, талаш болуп атат, башка болуп атат деп, сыйкыр бар окшойт деп көбүнчө сыйкырга шылтайт да. Баардык нерседе эле сыйкырга эмес. Өзү себептерди, үй бүлөңө жакшы мамиле кылып атасыңбы, жакшы карап атасыңбы, себептерин аткарып атасыңбы, ошол нерселерди карашыбыз керек биринчи. Өзүбүздөн айып кетип аткан. Адам адам баласынын нафсы ушундай да, негизи ушундай, өзүгө эч качан айыпты жүктөгүсү келбейт. Жалаң бирөөгө түрткүсү келет. Өзүнүн айыбын, өзүнүн кемчилдигин да бирөө менен айыптагысы келет да. Ошон үчүн кандай гана эң биринчи эреже, кандай гана бир бале келбесин, кандай гана бир сыноо келбесин, эң биринчи өзүбүздү айыпташыбыз керек. Ушул менин күнөө себептүү. Мен өзүм таксир, ошол нерсеге татыктуу болуп атам. Себеби Аллах Таала биздин башыбызга ошол нерсени жаздыбы, Аллах Таала ошону тагдыр кылдыбы, ошол келип атабы башыбызга, демек Аллах Таала бизге ошону ыра көрүп атат. Ошого татыктуу болгон үчүн берип атат бизге. Түшүнүктүбү? Кээде сага бирөө жаман сүйлөп, сени кордоп, жамандык кылып коюшу мүмкүн да. Бирок ошол нерсе эгерде Аллах Таала каалабаса, болбойт эле ошол. Аллах Таала сенден ал адамды тосуп коюшу мүмкүн эле да. Аллах Таала ошону каалап атат, демек биз ошого ылайыктуубуз. Аллах Таала ошон үчүн бизге тагдыр кылып жазды ошол нерсени. Аллахтын каалоосуз эчтеке болбойт да. Ошон Шейх Ислам ибн Таймия рахмалла жакшы бир китеп жазган, кичинекей эле китепче, брошюрка. Ошондо адамдардан келген кыйынчылыктарга сабыр кылууга жардам берүүчү нерселер дейт да. Ошонун бирөөсүнөн эмне? Сага бир кандайдыр бирөөдөн зыян келсе, биринчи билгениң жер жүзүндө эч бир кыймыл аракет, эч бир нерсе болбойт Аллахтын каалоосу болмоюнча дейт. Аллах Таала сага ошол аркылуу зыян келүүсүн кааладыбы, демек Аллах Таала сен ошого ылайыктуу, татыктуу болуп атасың. Аллах Таала ошон үчүн каалап атат ошол нерсени. Түшүнүктүбү? Эгерде адам баласы ушуну биле турган болсо, анда чыныгы себеп менен алек болот. Не себептен мен ушуга татыктуу болуп калдым? Не күнөөм үчүн мен ушуга татыктуу болуп калдым деп, күнөөсүнө тооба кылып, истигфар кылуу менен алек болот дейт да. Андай нерсени билбеген адам эмне? Тиги менен урушуу менен алек болот. Түшүнүктүбү? Биз чыныгы себепти дарылоого аракет кылышыбыз керек. Ар бир иште кандай гана сыноо келбесин, биринчиден Аллах Таалага чын жүрөктөн, өзгөчө таңкы учурларда, баамдат намазынан мурда туруп, чын жүрөктөн истигфар кылуу керек. Истигфар деген күнөөлөргө кечирим суроо. Аллахым, мен билип-билбей кылган күнөөлөрүмдү кечиргин деп. Андан кийин Аллах Таалага дуа кылуу, баардык нерсе Аллахтын колунда. Дуа кылганда чын жүрөктөн дуа кылайлы. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қарибун уджибу даъватад да'i иза да'ани." Эгерде пенделерим мен жөнүндө сураган болсо, айтканың дейт, мен аларга жакынмын, мен дуа кылуучусунун дуасына жооп берем деп Аллах Таала айтып атат. Бизге уада кылып атат. Аллах Таала уадасына каршы чыкпайт эч качан. Ва'даллаху ла юхлифуллаху ми'ад. Аллахтын уадасы, Аллах Таала уадасына эч качан каршы чыкпайт дейт. Бирок биз ошо дуа кыла албайбыз. Аллах Таала талап кылгандай дуа кылып албайбыз. Эптеп эле капилет, тилибиз учунда дуа кылып койдум болду дегендей. Ошон үчүн Умар разияллаху анху айткандай, мен дуанын кабыл болбой калышынан, Аллах Тааладан жооп келбей калышынан кыжалат болбойм дейт. Мен кыжалат болгон нерсем дуа кыла албайм деп кыжалат болом дейт да. Биз чын жүрөктөн дуа кыла турган болсок, сөзсүз Аллах Таала кабыл кылат ал нерсеничи. Адам баласы Аллах Таала менен, мусулман адам сырдашып дуа кылганды үйрөнүш керек. Кандайча? Биз бардык адам ичинде, жүрөгүндө кыжалатчылык, түшүк баарында болот.
кайгы, капа болот. Бирок ичиңде сезип аткан кыйынчылыкты эң жакын адамың, апаңа дагы, атаңа дагы, аялыңа да, бала чакаңа айтсаң дагы, сен сезип аткан ооруну, түйшүктү сезбейт ал. Сага ич ачышы мүмкүн, боору ачышы мүмкүн, балам ушундай болуп калыптыр депчи. Бирок сен сезип аткан нерсени сезбейт. Ал эми Аллах Таала болсо эмне? Караңгы түндө кара таштын астында кара курттун көрүп турат дейт. Аллах Таала жүрөгүңдө туңгуюкта болуп аткан нерселердин баарын көрүп турат, баарын билип турат. Аллахым, өзүң көрүп турасың, мага түшкөн барайын билесиң, өзүң сезүүчүсүн, өзүң көрүүчүсүн, өзүң жардам бер, өзүңө гана жалбарам, өзүңдөн башка эч ким жок деген ушул нерсе менен кайта турган болсок, иншалла Аллах Таала баарын жеңилдеди. Ушул диндин өзөгү. Ошон үчүн Ибн Кайым рахимахулла китебинде жазган «Ияка набуду ва ияка настаин». Курандын бардыгы ушул эки сөзгө кайтат деген. «Ияка набуду», Аллахым, өзүңө гана сыйынабыз, «Ва ияка настаин», өзүңөн гана жардам сурайбыз деген. Ушул мааниде негизги таухид деген ушу. Жалгыз Аллахка кулчулук кылуу, ар бир ишиңди Аллах Таалага байланып, Аллах Таалага жалбаруу. Бул себептерди четке кагуу эмес, бул негизги себептерден ушул. Эң биринчи ушуну кылдың, андан кийин Аллах Таала сага себептерин жеңилдетет. Кандайдыр бир жолдорун жеңилдетет. Ошон үчүн бардык иштерде Аллах Таалага жалбарып дуа кылып кайтышыбыз керек. Аллах Таала баарыбызды ушу өзүнө гана сыйынуучулардан, өзүнөн гана жардам суроочулардан кылган болсун. Аллах Таала бизди ушундай өзүнөн башка мактуктардын астында кордолуусудан жана ошондой эле өзүнөн башка бирөөгө байлануудан алыс кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.